Кылмыш кырсык жаңылтарын чагылдырган УТРКнын телегүзөт программасы студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Каргашалуу түн. 27 жаштагы аялына жолдошу 10дон ашык жолу бычак менен сайган. Окуянын чоо жайы кандай? Күзөт кызматынын кызматкерлери оор кылмышка шектелген жаранды кылмыштын изи суу электе кармашты. 18 декабрга чейин балыкчы Кочкор жолу маал менен жабылат. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Бишкекте күйөөсү аялын бычактап өлтүрүп, андан соң өз жанын кыюуга аракет кылган 27 жаштагы аялы эсине келбей ооруканада каза болгон. Маалыматтарга караганда анын денесинин оң жеринде сайылган бычактын изи табылган. 34 жаштагы күйөөсү жандандыруу бөлүмүндө экени маалымдалды. Алдын ала маалыматтарга караганда алардын ортосунда 2 баласы бар. Текшерүү жүргүзүү үчүн милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барышкан. Анда Шералиев көчөсүндө жайгашкан жеке үйлөрдүн биринде 27 жаштагы келинди 34 жаштагы күйөөсү кызганычтан улам бычактап, өзүнө дагы кол салганы белгилүү болгон. Алар туугандары тарабынан ооруканага жеткирилген. Эске салсак, 15 ноябрдын таңында 27 жаштагы бычак жеген келин тез жардам ооруканасына жеткирилип, өзүнө келбей каза тапкан. Ооруканага бычакталган алган жарааты менен маркумдун күйөөсү 34 жаштагы адам дагы жеткирилген. Милиция жубайлар кызганычтан улам уруша кеткенин кабарлашты. Иликтөө иштери уланууда. Учурда кармалган жарандын оорукананын бөлүмүндө милиция кызматкерлери кайтарууда. Күзөт кызматынын кызматкерлери оор кылмышка шектелген жаранды кылмыштын изи суу элегинде кармашты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга ылайык 7 ноябрь күнү таңга жуук Бишкекте күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери батирлердин биринде белгисиз адамдын бычакталганы тууралуу маалымат алышкан. Милиция кызматкерлеринин үстүндө форма кийими болгондуктан жарандар ага дароо кайрылышкан. Ал ыкчам аракеттерди көрүп, дароо күзөт бөлүмүнүн кармоо тобунун кайгуулдагы экипажына, ошондой эле 102 кызматынын маалымат берген. Окуя болгон жерден мас абалдагы жаран чыгып, колундагы бычакты ыргытып качып кетүүгө аракет кылган. Бирок кызматкерлер анын качып кетүүсүнө жол беришпей, үйдүн кире беришинен кармашкан. Кармалган жаран мурда соттолгон 1979 жылы туулган жаран экендиги аныкталып, кылмыш болгон жерди текшерүүдө батирден бычакталган, жаракат алган адамдын сөөгү табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш чырдан улам чыккан. Учурда аталган факты боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. 17 ноябрь күнү Ысык көл районунун Боз Тери айылында үйдөн өрт чыгып, Боз Тери айылынын айылдык милиция бөлүмүнүн нөөмөтчүсү Бакытбек Максутов өрттөнүп жаткан көп кабаттуу үйдөн кичинекей 2 баланы куткарып калды. Бул тууралуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эртең менен саат 11:30 чамасында чыккан милиция кызматкерлери коюу түтүндү дароо байкап, жардам сураган балдардын кыйкырыктарын угуп калган. Куткарылган балдар стресске кабылганын дароо байкап, физикалык жактан жабыркаган эмес экенин байкаган. Кызматкер балдардын коопсуздугуна көзү жеткенден кийин өрт өчүрүүчүлөрдү чакырган. Алдын ала маалыматтар боюнча өрткө электр туташуусу себеп болгон деп айтылат маалыматта. Казак кайманы аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Египетте кармалып Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, буга чейин Казак лакабаты менен таанымал жаран оор кылмышка шектелип, Интерпол кызматы тарабынан изилдөөгө алынган. Ал Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турат. 2024 жылдын октябрында Интерполдун кызматкерлери тарабынан изделип жаткан жаран Египетте кармалган. Компетенттүү органдар тарабынан аны экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылдын 17 ноябрында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын жана Ички иштер министрлигинин Интерпол улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери тарабынан кармалган Казак лакабаты менен таанылган жаран Ош шаарына жеткирилген. Белгиленгендей, кылмышкерди кармоо Египет Интерполунун кызматкерлери активдүү көмөк көрсөтүштү. Чүй облусунда мефедрон психотроптук затын сатууну көздөгөн жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери республиканын аймагында сатуу максатында банки каражаттарынын жана психотроптук заттардын ири партияларынын жеткирүүнүн жана сатуунун туруктуу каналын уюштурган. Болжол менен 35-40 жаштагы Равш аттуу кишиге жана белгисиз адамдарга карата ыкчам маалыматтар алынган. Бул маалымат кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине каралган кылмыштын белгилери боюнча тергөө кызматында катталган.
Тергөө ыкчам иш-чараларды жүргүзүү учурунда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Чүй облусунун аймагында коомдук автоунаанын ичинен 1986 жылы туулган ИРХ аттуу адамды кармашкан. Жеке тинтүү учурунда анын сол чөнтөгүндө боз түстөгү күрмө кийиминде ачык түстөгү скотч менен оролгон бир брикет табылган. Анын ичинде 32ге 2 деген жол кол жазма менен жазылган 36 даана кызыл түстөгү термопакеттер болгон. Бир термопакетти ачканда анын ичинде өзгөчө жыты бар ак түстөгү порошок болгон. Бул зат эксперттин корутундусуна ылайык мефедрон психотроптук зат болуп аныкталды. Кылмыш ниетин ишке ашырса жана психотроптук заттарды сатса, мыйзамсыз киреше 310 000 сомдон ашышы мүмкүн эле. Белгилей кетсек, мефедрон психотроптук затынын 432ден ашык бир жолку дозасынын таралышынын алдын алынган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча атайын тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ысык Көл облусунда 14 мыйзамсыз балык уулоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан билдиришти. Маалыматтарга ылайык, акыркы 20 күн ичинде Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматкерлери тарабынан ар дайым өткөрүлгөн рейдтердин натыйжасында 14 мыйзамсыз балык уулоо фактысы аныкталган. Натыйжада 134 балык алынды. Алардын ичинде 105 сига лудога, 1 севан жана 7 судак, 21 форель балыктары. Мындан тышкары 2 кытайлык синтетикалык тор алынган. Бардык фактылар каттоого алынып, териштирүү үчүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгы экологияны жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча чараларды күчөтүүнү улантууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан өлкө аймагында тыюу салынган Якын Инкар экстремисттик уюмуна шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу жогоруда аталган облустук башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга ылайык 13 ноябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери өлкө аймагында тыюу салынган Якын Инкар экстремисттик уюмунун мүчөлөрү YouTube социалдык тармагы аркылуу экстремисттик көз караштагы видео материалдарды тараткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Видео материалдар соттук лингвистикалык экспертизага берилип, экспертизанын корутундусу менен ал материалдар Якын Инкар экстремисттик уюмуна тиешелүү экени аныкталган. Бул факты Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. УКМКнын Чүй облусту боюнча башкармалыгынын жана Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүшүп, жыйынтыгында видеодогу жарандар аныкталып кармалган. Кылмыш ишинин алкагында 15 ноябрь күнү жогоруда аталган жарандардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, анда 38 даана адабият, ар кандай дисктер, баракчалар табылып, алардага соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө 1964 жылы туулган СК аттуу жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 96 беренесинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми калган жарандарга Якын Инкар экстремисттик уюмунун баш тартуу боюнча эскертүү берилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Программаны улантабыз. Аксы районунда мал уурулук менен алектенген 2 шектүү кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга ылайык 26 октябрда Аксы райондук ички иштер башкармалыгына 7 жаран арыз менен кайрылган. Арыз ээси жалпы 10 баш малы белгисиз кылмышкерлер тарабынан уурдалып кеткендиги айтылып, аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш ишине шектүүлөр Аксы районунун тургундары 1984 жана 1994 жылы туулган жарандар экени аныкталып, алар 10 баш малды талаада жүргөн жеринен кармап, союп, жеңил автоунаага жүктөп, Токтогул районунда жайгашкан колбаса чыгаруучу цехке алып барып сатышкандыгы аныкталып, жасаган иштерин толугу менен мойнуна алышкан. Кошумчалангандай, шектүүлөр Токтогул районунан кармалган. 14 ноябрь күнү Аксы райондук соту тарабынан алар 2 айга камакка алынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын кызматкерлери айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган жаранга айып салышты. Маалыматтарга ылайык айдоочу айдоого укугу жок унаа башкарган. Тактап айтканда, таптакыр айдоочулук күбөлүк алган эмес. Ал аз келгенсип терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуга 35 000 сом айып салынып, унаасы айып короого токтотулду.
Танышына видео чалуу менен маселени жеринен чечкенге аракет кылганы менен андан майнап чыккан жок. 18 ноябрдан тарта балыкчы Кочкор жолунун 39-90 жана 42-90 чакырымдарына чейинки бөлүгүндө жол жабылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасы кабарлады. Билдирмеге караганда 18 декабрга чейин курулуп жаткан балыкчы Кочкор темир жолунун 37-43 чакырымдарында жардыруу иштери жүрмөкчү. Иштер дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 8:00-дон 17:30 чейин жүргүзүлөт. Ишкана айдоочуларга сапарга чыгаардын алдында маршрутту пландап алууну эскертти. Айтырбай келген кырсыктан сак болуңуз. Сиздер УТРКнын телевизиот программасы менен тааныша алдыңыздар. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Амандыкта көрүшөлү.